кетип калса. Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайлардын биринде окуган студент алган билими окуу акысына жараша болбой жаткандыгын айтып нааразы. Жүзүн камерадан жашырып, азыркы тапта онлайн режиминдеги сабактарга 30 студенттин 10 гана катышып жатат деп буларга токтолду. Биринчи курсмун, менин контрагым почти 40 000 сом турат. Бирок, мугалимдер актайт деп эсептебейм, потому что алар жөн эле лекцияны WhatsApp'тан жөнөтүп коюп, андан кийин отметка кылганы бул менин оюмча туура эмес. Мен төлөгөн акчага эч кандай сапаттуу билим ала алган жокмун. Студенттер тараптан жаңы окуу жылынан баштап Акыйкатчы институтуна ушундай тариздеги 10дон ашык расмий кайрылуу жана 30дан ашуун чалуу келип түшкөн. Мындан улам Акыйкатчынын аппараты жогорку окуу жайларында келишим менен окугандардын төлөмдөрүн азайтууну сунуш кылууда. Мекеме ушул тапта студенттер онлайн режиминде окуп жатканын белгилеп, окуу жайларындагы электр энергиясы сыяктуу чыгымдарды азайтып, анын эсебинен келишимдик негизде билим алып жаткандардын төлөмдөрүн төмөндөтүү зарыл экендигин билдирүүдө. Биринчиден, экинчиден ошол билим берүү министри тарабынан эч кандай льготалар берилбейт деген маалыматты жарыялаганды биз дагы көрдүк. Льготанын деле негизинен кажети жок чынында. Бирок өздүк наркты студенттер ошо өзүнүн наркына жараша төлөш керек. Пандемияга байланыштуу быйылкы жылы өлкө боюнча жогорку окуу жайларына дээрлик 1 миллиард 400 миллион сом түшкөн эмес. Чындыгында Кыргызстандын университеттери жаңы окуу жылында окуу акыларын төмөндөткөн жок. Себеби ар бир жогорку окуу жай өзүн өзү каржылай тургандыгын университет ректорлору айтып келүүдө. Аралыктан билим берүү учурунда мугалимдер тескерисинче көп энергия коротуп, аз маяны алып жатышат деген медакадемиянын проректору буларга токтолду. Вы поймите, вот эти родители, которые предлагают... Бизди туура түшүнүңүздөр. Ушундай сунуш менен чыгып жаткан ата-энелер. Биздин мугалимдер дагы сиздер сыяктуу ата-эне, сиздер сыяктуу Кыргызстандын жарандары. Алардын дагы сиздердикиндей балдары бар. Анан биз кантип мугалимдердин айлыгын бербей кое алабыз? Ансыз дагы инфляциянын кесепетинен акча каражатын жоготуп турушат. Былтыр берген акчабызга быйыл ошол керектелүүчү азык-түлүктү ала алышпайт да. И снижение вот этой потребительской корзины, они что же потеряли на этом? Билим берүү жана илим министрлиги дагы жогорку окуу жайларынын окуу акыларын төмөндөтүүгө каршы. 2020-2021 окуу жылына университеттер онлайн билим берүү үчүн материалдык базасын чыңдоого ири көлөмдөгү каражаттар жумшалганын айтышууда. Жайларга кайра көбүрөөк каражат керек болуп жатат да. Ошондуктан бул акы төлөөнү төмөндөтүп кыскартуу жөнүндө такырында сөз болушу мүмкүн эмес. Биз алардын акы төлөөсүн төмөндөтө албайбыз. Эгерде төмөндөтүп койсок, анда бул интернет деген бар, бүт программалар, Zoom, бүт программалардын бардыгы өзүңөр билесиңер, каржыга керек аларгачы. Кыргызстанда жалпы 63 жогорку окуу жай бар. Аларда 160 миңден ашык студент окуйт. Алардын дээрлик 86% келишимдик негизде билим алса, мамлекеттин эсебинен 14% гана окуйт. Эксперттер онлайн окууда окуу акысы төлөнүп, бирок студент сапаттуу билим албай жаткандыгын айтып коңгуроо кагышууда. Ошондуктан университеттерди тезден офлайн режимине өткөрүү керек деген мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев айтат. Болбосо жаңы муундун келечегине балта чабылууда. Өзү онлайн окууну айталы университеттерден алып таштап эле кадимкидей эле окууну уюштурса болот болчу. Бул үчүн анча деле акылдын, анча деле баягындай бир акчанын деле кереги жок. Катуу тартип, абдан катуу тартип, ректорлордун жекеше жоопкерчилигин катуу талап кылып эле уюштуруш керек болчу. Эми болушунча болду. Биз ушул баягы ар кандай варианттардын ичинен эң жеңилин, эң өзүнө ыңгайлуусун, жоопкерликтен качкан жолду тандап алып көнүп калганбыз да. А бирок балдардын керек болсо билимине, керек болсо өмүрүнө балта чабылып атат да. Быйыл тажылуу вирус эпидемиясына байланыштуу Кыргызстанда мектептер жана башка бардык окуу жайлары карантинге жабылып, окуу жылы онлайн жыйынтыкталган. Өлкөдө 63 жогорку окуу жайынын 38-си мамлекеттик болуп саналат. Кыргызстанда келишимдин негизинде окуп жаткандардын төлөмү 15 000 сомдон 65 000 сомго чейин. Чолпон Беширен кызы, Гүлчурок Казымкулов, Нью ТВ.